качта болду го? Зеригип атасызбы? Ой. Жумуштан келип иштеп атып зеригет го. Булуп кеттим, бул. Немечи? Азыр балдар сурап атат, элдер сурап атат, достор сурап атат да. Көкбөрү оюн бар го, улак. Ушуну какемен сурап койчу, ушул кыргыздар биздики дейт, казактар биздики дейт. Негизи кимге таандык оюн деп сурап атышат. Көптү көргөн киши катары айтып коесузбу ушуну? Көкбөрү деген эми кыргыз менен казактын орток оюну да бул. Кыргыз менен казактан эч ким талаша албайт да. Аттар эки башка, көкбөрү, көкпар. Ал болсо эч жактан бери илгертеден эле кыргыз менен казак ушул көкбөрү, айтыш булардын ортосунда. Ат чабыш улуттук оюндар да булар. Эч ким талаша албайт. Эч ким кыргыз менен казактай болуп көкбөрү ойной албайт. Бул илгериле бар болчу. Тиги мен азыр сага айтып берейин, мындан көп жыл мурун Үркүнгө чейин, по-моему. Ал убакта кыргыз менен казактын ортосунда чегара жок болчу да. Анан бир аш болуп калды, Каркырада. Ал кезде аш тойлордо кыргыз казак чогуу өткөрчү. Мага келиптир. Каке күрөшкө чыгып бербейсиң депчи. Үркүнгө чейин 1913-14 жылдары. Анан сизге келип атабы? Ошондо мага келип атпай, күрөшкө чыгып бербейсиң депчи. Биздин чөлкөмдө балбандарда мен болчумун да. Жакшы күрөшкөнчү. Мен келиптир. Каке ошо күрөшкө чыгып бербейсиң деп. Мейли барайын деп, анан мен еще гүлүк атым бар болчу. Сургоян деген. Гүлөсүндө Сургоянды ансы деле чапмакмын ошол ашка барып. Мейли деп бардым, күрөшүп берейин деп. Ашка бардык. Барсак эл буш көп. Казактан да көп, кыргыздан да көп. Эки эл болот да. Эл батпайт, боз үйлер деген толтура. Анан бир убакта күрөш башталды, күрөшкө чыктым. Күрөшкө чыкканда эмне? Күрөш көнүп калган жаным. Кыргызсың, казаксың, оруссуң, өзбексиң сурабайсың да. Чыкканын жыгып отуруп, бир 30 кишини жыктым да анан ары ыргытып, бери ыргытып туруп эле байгесин алып. Кай эмне кылам эми? Баары ат чабыш үчүн убакыт толтура. Ат чабышка эмне кылсам деп ары басып, бери басып келатсам, бир жакта элдер толтура жайнайт талаадачы. Бул жыйналышкан деп коем. Анан акырын баягы Сургоянды бастырып барсам, көкбөрү ойногон ачты. Негизи көкбөрүгө кызыкчу эмесмин да. Өзүң балбан болсоң, жалаң мындай жекеме-жеке спортторго жакын болчумун да. Күрөш, эр сайыш, эме, эр одарыш. Анан кызыгып кеттим. Бастырып барып да көрчү эмесмин мурда. Кимдер ойногон десем, казактар менен кыргыздар дейт. Мен ойносом болобу десем, конечно, брат, конечно деп эле берки бизди. Брат деп койго. Сөздү бөлбөчү, брат деп, байке деп кимдер чакырышты да, мейли депчи. Сүйүнүп кетти. Сиз ойносоңуз анда, баш байгени алабыз го депчи. Давай анда ойносойлу элдер, Сургоян менен. Кандай кылабыз деп сурап жокмун да. Ат менен кирдим да, судьясы чурт дегенде чаптым аттычы. Сургоянды камчыланды жетип барып, жерде торпак жаттыр. Ал убакта деген торпактарчы. Азыркындай улак эмес. Бирге торпак жаттыр. Бери болгондо эле 100 кило. Жок. 100 деп калып айта албайм. Бир 80 экен. 80-85 бар да, анткени мендер ошондой элестетип барганда 100 го деп эле. Жетип эле баягы торпакка жетип эле шыйнактан кармап туруп. Резко булкуп тарсам баягы жап жеңил экен да. Белим үзүлүп кетесиз да. Кармаган бойдон эле шиледим да. Торпак менен. Атты бир салдым да, анан астыман чыктым. Торпак менен атты. Анан артымда келатканды чабам, ат баты менен кулатып чабаттым да. Тиягыман келатканды чабам, биягыман келатканды торпак менен чапкылап жүрөм. Улап атышат. Аттын үстүнөн ыргыйт. Атын кошо чачырап келатсам эле. Улакка бетме бет келаткан казактарды да. Ал казактар жете элек, бир убакта жетип калганда аларды чапкылай баштадым да. Бир убакта ошо казактын бир Темирхан деген көк башчысы бар экен. Күчтүү болот экен ал дагы. Ал да ызырынды окшойт. Атамын казак намыстан элгенби деп эле ызырынып атын ары чаап барып туруп ар жакта бир бала бакыра минип келген. Кунамбы, быштыбы билбейм. Оттоп жүргөн эле ошо кунанды.
Şirақтан қармап эле тегерет болуп мени көздөй чабып атпайбы. Соғышқаны келді атты. Ыза болуп калды тиги. О, мени көздөй чапты, мен тиги торпак жеңилирээк да тиги. Ширағына қармап ойлонуп калдым, торпак менен учурашып алам деп. Тиги ноозунан ак көбүк аткан. Балары алдым, менин атамдан намыстан өлгөндө аны көздөй чаптым да. Негизи жайдактын ичинде Сургояндычы. Тердикке коя минип алчым. Балбай атаңызча. Үзөңгө сүйлөп калбай депчи. Чап баратам. Элдер уже жол ачып беришти да. Торпонданчы. Ал мени көздөй буркан шаркан şu астынан чыккандар баягы конам менен чапкалап калып конаны деп кишенеп коет. Тирүү. Тирүү да ана ошодон өлгөнгөн кайдатыр мага. Экөөбүз чабышкан айткандар ал убакта деген аксакалдарды аябай укчу да элдерчи жашты. Миң баатыр бар баары. Аксакал деген аксакал. Ыйман бар эле ал кезде. Анан бир сакалы жайкалган аксакал топ кылады эле кыйкырды ортого чыгарып. Ат тизин тартсам сургоюп монтип барып туруп эле. Чыйк деген үн чыккан жок. Жок, төрт аягынан деп токтогондор. Тиги Темирхандагы иманды бар экен. Ал да укту да. Токтоп эле. Дегенде атаң муздун райында бала болгон ойуну чыкты деп эле урушты экөөбүздү аябай. Акмактар ушундай күчүңөрдү ушуга жумшайсыңарбы? Бул деген улуттук оюн. Мен түшүндүрдүм, аксакал кечип коңуз, мен ушундай экен деген бул оюнду көрө элек болчумун чындап. Бул бала болгон атаңыз райында андай тартпайт деп. Бас бергел ошол жолу күчүңөр ашып ташытса деп. Торпак ортого таштады. Аны бир команданы чакырайсың, команда калбай калган да. Торпак менен чаап салгам да. Тиги кулам менен өзүлөрү жак чаплап сатыр. Кел атып тозгон. Тозгондордун баарын ажыратам дегендер. Экөө тарткыла деди. Ал тиги казанга ал салат, бул казанга мен салам. Судья келди ортого. Журт дегендер шарын кейип туруп торпокту бир ширактан карап, мындай көзүм кыйынан карап калды, тиги кармап бир ширагын кармаганчы. Резко жукка тарттым деп. Баягы теминдим да Сургоянда. Темингенде эле кеттим. Татырактап артыман кууганыш жок, тегерем карап коем, тиги кызгыртымдардычы. Ошол убакта торпак менен Сургоянды чапсам эле чото жеңил. Карасам торпактын жарымын тиги жулуп кетти да. Күчтүү экен ада. Карбы да балбан жүйткөн да. Жарымы менде. Жарымын каяка салам деп коем. Тегелеп жүрүп эле элдин баары кыран каткы. Каткы эле. Ошондо тең чыгып тең ниче болуп калдык да. Бара келди деп эле ошо бойдон тиги Темирхан экөөбүздү элдештирип. Жакшы болуп калдык, жакшы болот экен. Мейли брат сүйлөшүп турабыз да деп. Бауырым деп коет, мен брат деп коем. Чыгып алып демеге кеткенмин. Антип кишилер ат чабыш башталды баягы. Атын коштум, Сургоянды коштум да. Албай жүргөн байда эле баары мен Сургоян биринчи келди да. Мен күлүгүм келгенден кийин берки күлүктөр 1 саат 1,5 сааттан келди аркасынан. Аларды күтүп отурамбы? Байгени берди, байгесинин баарын күтүп айдадым да, врачкалар айдагыла деп. Через түп кетип калдым айылга. Өлө чоң өрүктүгө. Ооба, чоң өрүктүгө кетип калдым, андан ары эмне болду билбейм. Ошондо көргөм көк бөрүсүн. Эки элдин ортосундагы ынтымакка чакырган оюн экен да. Муну жөн эле талашып атышат. Рахмат. Ошону сурап коеюн дегем. Баягы былтыр мурда азыр экен. Ошко барганбыз да. Оштон анан Гөлдүн балдары бардык. Убакка Ошто жаштардан кел улакчылар бар экен да. Анан алдыга мени коебуз да. Улак талашып калдык бир убакта жанагы Манас деген бар го. Ошол улакты алып алып чапты, толпанын арасына кирип кетти. Каке брат өзүң эле алыңыз деп дейт. Ат менен чапкылап баратсам, жок улак. Кимге сол тиягым карайм жок, биягым карайм жок. Тиягына чаап карап коем жок, биягына чаап коем жок. Бул эмне сыйкырчу деп. Артынан уруп баратсам менин коем. Тиги улакты аты ичине болуп кетип бараттыр да. Болбой калды. Азыр чыгабыз. Жанагы эмени айтып бербейсизби? Жеки Чандар менен жанагы кино актер Ван Дамдар менен дагы эле шеринелешсизби ошолор менен? Ооба.
Эмне анын? Кимдер? Ошол поколениядагы балдар да. Жеки, мен, Жан-Клоддор жаш балдар да. Жан-Клод, кийин кошулду Жан-Клод. Боло жакшы боло. Көп сүйлөбөйт, Иә. Көп сүйлөбөйт. Боло дейин эле жок. Кинода эле ошондой жаман киши болсо түшөнү сонун киши да. Ошолор ошондой быйыл деген эме болчу да. Могу жаңы жылдык тамак бар да биздики жылда. Жаңы жылда ким бермек? Жеки бермек да Жекичан. Ал 2ден 1 да бизде. 2ден 1 жылкы союп тияк. Жок ошондой эле 2ден. Уча тартасыңар. Устукан эле уча тарт биз кыргызча үйрөтүп алганбыз да. Жеки менен жетили экөө бермек да. Тиякта вирус чыгып калбады, коронавирус чалып алып. Каке ушундай болуп калды, кандай кылабыз дейт. Бизден Кыргызстандан сок экөөбүз да солточ. Сол экөөбүз ладно кайда калган акча деп берип салалы дегенбиз шернесин. Берип салалы деп атсак бизде коронавирус чыкты. Кой энең элге жаман көрүп, эл ооруп атса мен шерине берип жүрөм менен звездалар чакырып деп. Бияка тытып кетпедимби? Эмен буюрса могу коронавирус бүтсө чакырабыз го бир тоон. Анан мен де бир кызык да могу. Эми шерине болгондон кийин аякта деле кичине мындай ичип неме болот да, туурабы? Ана мушташа кетесиңерби кээде? Жанагы мушташканда ким кыйын эми ошолордон, мисалы силердин шеринелештерден жанагы сике. Жок, эми баары эле мушташканда кээде чатак көп тартынып турат да менден. Болбой калса жаткыра чабат. Эштерең кылайын. Бир жолу боло кызы болчу. Жош дейсиңер, өзүнчө турат. Сике менен Жекичан ызылдашып кетет. Силиден отуруп калсым. Жалпайып отуруп калсым. Андан эч ким унчукпайт андай. Коркот экен менден. Теле мени карап турат, брат деп эле сыйлашат. Жакшы, муну дагы эмеге чыгарып коюн, интернетке. Менин көрүп чыгарба. Тартып алдым. Анан дагы эле катыштыңарбы анан ошо? Тиги Рембо, Сильвестр Сталлоне менен. Сике мененби? Ал Сике менен 98-жылдан бери катышпыз го. Сикеңер ким? Сильвестрчи, биз Сике дейбиз да. 98-ден бери катышпыз. Азыр кандай ал досуңуздун ден соолугу эмеси, ичип жүрөт деп ар кайсы жака алып барып жүрөт деп аттылы. Кандай десем, эми ичкенде деген эме болуп кетти, звездный болезнь деп коет да. Жакшы көтөрүлгөн. Анан кийин жаш өткөндөн кийин кинолорго көп чакырбай калганда кадимки эле дук түшүп калды. Убагында Сике деп эле баары эле темет турчу да сыйлапчы. Сике брат келтат, Сике брат келтат деп эле. Кийин эмен эч жакка чакырбай калгандан кийин эле духу түшүп эле. Ошо муну деген алып барбаган жери калган жок. Асыл башка алып барышты. Андан тети Казакстандагы Үсөнбай эле Георгиевкада ошол абышка алып барып жүрүштү. Бостерде Мира деген аял алып барды. Арагын токтотобуз деп. Бак аял итти чукады. Токтото албай койду. Азыр ичпейт го. Качканда тыштап салды, тренировканда тыштап салды. Экөөңөр сиз Ремо менен чогуу качка бердиңиз беле? Бердим деп жүрдүлөр. Чогуу тренировка кылып деп. Энең кылайын, ой. Качка бербегенде эмне? Атаң алмасы. Эми энең эмчеге көрүнүп атат. Конкретно бердик качканы. Азыр деле берип коймун. Жалаңыз качка менен эме. Эй, сен тартып атасың.